Компания полностью офисты оплачивать этет. Офисибиз 1200 квадратный метр. Биз аны даже ойлобойбуз. Отурабыз, келебиз, иш жерден иштейбиз. Адамдар менен отуруп кетебиз. И постоянно азыр, допустим, мисалы биз директор болгондо бирге ответственность көбүрөөк эмне себептен? Потому что биз көп жылышыбыз керек. Азыр Өзбекстанга, Тажикстанга, Россияга, уже бүт мамлекеттерге кыдырабыз. Потому что биз алган акча, допустим, ошого жетиштүү. И адамдар чем көбүрөөк билсе, бизге да жакшы. Почему? Потому что ар бир адам ойлойт өз семьясын, чтобы ден соолуктары болсун, да. Ну, поэтому бизге как бы эта продукция, бизге жаккандан кийин биз ойлойбуз баарына жагыш керек депчи. Потому что жакшылыкты алып келет. Директор ал айтты, бул мен бияктан каяка кетем. Мен ушунча жыл жашадым, квартирам жок, эчтекем жок, балдарыма даже оюнчук алганга акча жок болчу. Не то что оюнчук, тамак аш алганга жок болчу депчи. Но жаңы эле кетти да, силердин көзүңүзчө кетти. Азыр айтып атат, мен бияктан каяка кетем. Кудайга шүгүр, ошонун артынан азыр үйдүү болдум. Азыр балдарыма азыр няньканы алып атам, чтобы бу жерде отуруп иштегендей. То есть бу жерде андай адамдар көп. Даже бу жерден 5000 сом аласыңар, берекети бар. Берекети. Мен башка компанияларда жүрдүм да, акча суудай эле мында кетип калчу. Бул компаниядан ар бир акча тыйындын эмеси бар да, орду. И чувствуется, да, что это узбектерди жүрүп мен азыр баракат деп коет экен алар. Баракат. Вот, и чувствуется. Да, директорлары астыбызда көп, которые өзүнүн эмесин, турмушун оңдоп алды, да, үй бүлөсүн оңдоп алды, ден соолуктарын оңдоп алды. Ошондон башка эмне керек бизге? Зарплатасы вовремя келет. Вовремя алабыз. 20-сынан 25-не чейин зарплатный дни. Тем более, бул продукцияны биз хотим, не хотим, биз алабыз. Гипер-супермаркеттен алабыз. Ушу керектүү нерселерди. А биздин компанияда туура эле ошо продукциялар, но без химикатов. Бу жерде, да, доставкасы менен сразу жеткирип берет үйүнө чейин. Доставка даже тети Ошко барса, же Баткенге барабы, же Нарын Таласка барабы, да, 100 сомдун тегереги. 89 сомго жеткирет доставкой до дома. Поэтому bizde азыр Кыргызстанда 2 офис бар, бирөө Ошто, а бирөөсү бу жерде. Головной офис бул Бишкекте. Старший директоры деген, что биздин астыбызда уже директорлор өскөн, 100дөн ашык директор азыр астыбызда. Ну, ачыгын айтканда, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан почти 100% биздин команда. Бу жерде биз иштеп атабызбы? Мен директормун, менин астымда директор өзүп атабы. Кудайга тобо, что биз алып атабыз ушундай акчаны, да. Конечно, чем больше директоров, тем меньше мы получаем. Но стабильно алабыз. Но Кудайга рахмат, астында өзүп атат. Ар бир адам бияка өз насиби менен келди. Ар бир адам өзүнүн эмеси менен келди. Мен мына жактан утка турам, мына жерде үй бүлөмө табам депчи. Ошолорго ошо ийгиликти. Кимиште эмгеге багланбай калбайт экен да, сөзсүз ошону. Да, обязательно, да. Өзүнүн должно быть терпение, желание. И надо просто колдонуш керек биздин продукция менен, и все. Колдонгон сайын мен көрүлүп, бир да адам келип туруп, бияктан уже келбей калган. Баары бир иштебесе да келет, товарды алып кетет, колдонуп, как потребитель сыяктуу. Биз болсо как бизнес сыяктуу иштеп атабыз. Президент Бекир Сары ал постоянно айтат: менин жерим, менин элим Кыргызстан деп. Потому что биз бүт баарыбыз, биз тюркоязычный деп коет бизде, да, и биз как бы братские. Тем не менее, Бекир Сары айтат: никогда не подразделяйте ни на нации, ни на религии, просто смотрите на человека и работайте.
эме туркча отурганда да ошондой да. Поэтому бу жерде независимый от чего бизди аябай колдойт. Кыргызстаным деп, Казакстаным деп. Почему? Потому что біз баарыбыз түркөязычныйбыз. Өзү деле бияка келип атты. Бияка уже 3-4 жыл келген. Семинар өттү, мына 6 жылдык болуп, буквально 1,5 ай болду го. Ошол жерден розыгрыш болду, двухкомнатный квартира. 6 жылдыкка карата двухкомнатный квартира койду. 28деги жаш кыз Оштон утуп алды. Мен аялым айтат да, мен постоянно ойлочумун, я хотела сидеть как директор депчи. Чтобы я за мной были люди, чтобы у меня был стол деп. Мен ошо ийге жетемби жетпейми деп жүргөн. Кудайга шүгүр, мына стол отурат ушундай. Мен ойлоп атам, ар бир адам ушуга кандай айтсам, таттыктуу. Умтулса аракет кылса эле. Аракет кылса эле, максат койсо ушуга жетишет. Ошон үчүн ар бириңерди мен сураганам, бияка келгиле, даже бияктан директор болбосуңар дагы үй бүлөңөргө жакшылык алып келесиңер, ден соолук алып келесиңер. Тажикстан ачылат, биз ошо жака барабыз. Анан Туркменистан, Молдова ачылат. То есть мамлекеттер ачылып атат. Даже согуш болуп аткан Украинада катышты адам. Почему? Потому что продукция жакшы. Да, заводтордон бир эмес 5-6 жыл бардык. Барган сайын эле вот директорский бизде барат да, обучение деген семинар болот, биз барабыз, и обязательно заводторго келип чыгабыз. Кайсы новшество есть, кайсы продукциялар чыгып атат. И тем более компания азыр өзү ачып атат отель, лечебный отель, там где будут лечить от алкозависимости. То есть азыр ошондой чыгып атат да продукциялар. И азыр чыгып атат жаңы продукция, Кудай буйруса где-то март айында көрөбүз өзүбүз дагы от лишнего веса. Бир жылда 2 жолу семинар өтөт Турцияда, Алания, Анталияда болобу. Отельный компания снимать этет, чогулат büyük демеден лидерлер. И 3 күн обучение болот, и остальные 4-5 күн дагы өзүңүзчө эс алсаңар болот да. Как говорят, да, новая технология, да, ошо технология менен тезирээк жүрөт депчи. Ошо рахмат бүгүнүзгө келип мени снимать этип мындай келип кеткениңерге чоң рахмат.